Шейх Эдебалынын Осмон Газиге берген осуяты. Эй уулум, бул дүйнөдө ушундай бир адамдар бар, таңда туулуп, күн батканда жан берген. Унутпагын, дүйнө сен ойлогондой эле чоң эмес. Дүйнөнү бизге чоң көрсөткөн биздин алсыздыгыбыз. Бул жолдо назарыбызды келечекке буруп, намыстуу жашап, намыстуу өлүшүбүз керек. Бул жолдо ач көздүк, менсүнүү жана текебердик тоскоол гана болот уулум. Эч качан өзүңдү жеп кемирбегин. Ар бир эле сөздү өзүңө ала бербе. Көргөнүңдү эле сүйлөп, билгениңди эле айта бербе. Жакшы көргөн жериңе кайра бара бербе. Баркын калбай калат. Ушул 3 кишиге бооруң орусун. Түркөйлөр арасында жүргөн аалымга, бай туруп кедей болгонго, жана тирүү туруп баркын жоготконго. Жалгыздык бир гана Аллахка жарашчу сыпат. Жалгыз чечим чыгарып, жалган дүйнөнүн оордугун көтөрөм дебегин. Иштериңди кесипкөйлөр менен кеңешүү аркылуу аткар. Кеңешип жүрүп жол табасың. Кеңешпесең, ордуңдан жылбай каласың. Күчтүүсүң, кубаттуусуң, акылдуусуң, чеченсиң. Бирок буларды каерде жана кантип колдонгонду билбесең, таңкы жел менен сапырылып жок болосуң. Бирдем келгенде бир тээп эле дүйнөнү талкалайсың. Бирдем келип, жердеги кумурскага жеңилесиң. Чыккан жолуң менен көтөргөн жүгүңдү жакшы бил. Ар бир нерсени өз убактысында жаса. Сабырсыз болбогун уулум. Сабырсыз көксөгөн максатына жетпейт. Биз жек көрүүнү жок кылуу үчүн, ал эми сүйүү менен намысты өкүм сүрдүрүү үчүн чыктык бул жолго. Бул жолдо уялатырган эч нерсебиз жок. Сөзүңдү айта турган адамга жараша сүйлө. Түркөйгө алтын сөзүңдү коротпогун. Сабыр кылганды үйрөн. Убактысынан мурда гүл ачылбайт. Адамдын турмушун оңосоң, өлкө оңолот. Дайыма башың тик, бешенең ачык, көңүлүң таза болсун. Жолуң акыретке чейин ачык болсун. Ишиң оор, ишиң татаал. Алла жардамчың болсун. Ачууң менен напсиң биригип, акылыңды жеңет. Дайыма сабырдуу жана туруктуу болуп, өзүңдү башкара бил. Эй уулум, энеңди сыйла, атаңды сыйла. Береке улуулар менен кошо жүрөт, унутпагын. Ишенчиңди жогото турган болсоң, жайлоодой жапжашыл болсоң да чөлгө айланасың. Эч унутпагын. Жогордагылар ылдыйдагыларга караганда кооптуу. Эгер чындык сен тарапта болсо, анда күрөшүүдөн коркпо. Ушуну билип кой. Аттын жакшысын тору дейт. Жигиттин жакшысын жинди дейт. Напсиңди тааныганың эң чоң утушуң. Напсиң эң чоң душманым уулум. Мамлекет бул падышанын бир туугандары ортосунда бөлүштүргөн мүлкү эмес. Өлкө аны башкара алган адамдарга гана таандык. Сенин ордуңа ким келип башкарып жатса, демек өлкө ага таандык. Кишинин күчү күндөрдүн биринде түгөнөт. Бирок билгени улана берет. Билимдин жарыгы жада калса, сокурдун да көзүн ачат. Айбон өлүп эти калат. Инсан өлүп эмгеги калат. Бул дүйнөдөн өткөн үчүн эмес, эч нерсе калтырбаган үчүн ыйлашы керек. Согушту сүйбөйм. Кан чыгарууну да каалабайм. Бирок кылыч кынынан чыгып турушу зарыл. Анда да башка бирөөгө жашоо берүү үчүн гана. Ал эми акылуу эки адамдын согушуусу бул бир кылмыш. Башчы өлкөдөн жогору боло албайт. Өтмүшүңдү жакшы билсең, келечегиң бекем болот. Кайдан келгениңди унутпасаң, кайда бара тургандыгыңды да унутпайсың.